Ош областық Ош жаңыры гезитinin uyuşulganına 61 yıl boldu. Ушул аралыкта гезит областтын калктын бирден-бир кабар күткөн сүймөнчүгү жана коомдогу аргандай саясий турмуштун күбөсү болду. Гезиттештерибиздин ишканасына келгенибизде гезиттин жаңы чыккан саны колубузга тийди. Анда Кыргызстандын баатыр уулу Салижан Шарипов менен президентибиз Аскар Акаевдин учурашуусу космонавттардын күнүнө карата берилиптир. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, биринчи беттен эле элге керек кыска кабарлар журтубуздагы жакшы жүрүлгөлөрдү баяндаптыр. Адатта гезиттин окумдуулугу кабардын ар кандайдыгында, курчтугунда гана эмес, анын макетинин түзүлүшүнө, ар түрдүү гезиттик жасалгоолорго да байланыштуу. Мындан бир эле жыл илгери нускасы 2000ден ашпаган бул басылма эми 5000ге жетти. Анын көлөмү A3 болуп, окурмандардын азыркы табитине ылайыкташып өзгөргөн. Бир сөзү менен айтканда, былтыр областтык алтын калем конкурсунда редакциялык жамааттардын арасынан биринчи орунду ээлешти. Ош жаңырыгында негизинен ири 5 бөлүм бар. Алардын бири укук бөлүмү. Аны белгилүү журналист, афгандык жана кытайлык кыргыз спортчулору тууралуу публицистикалык макалаларды топтогон бир нече китептин автору Алмаз Нурдинов жетектейт. Каттар жана кабарлар менен иштөө бөлүмү окурмандар менен гезитти бириктирген негизги байланыш бөлүмү. Мында ондогон кабарчыларды күнүнө кабыл алышып, алардын макалаларын гезитке даярдашат. Бөлүмдүн башчысы бүтүндөй Орто Азия калкынын сыймыгы болгон баатыр космонавтыбыз Салижан Шарипов жөнүндө китеп жазган журналист Динара Супбекова. Гезиттин бардык материалдарынын сапаттуу чыгышына тикенен-тике милдеткер корректорлор бөлүмү, корректорлордун жооп ишин эбегейсиз эмгеген гезитчи журналист гана түшүнөт. Ал эми өздөрүндөгү иштерди журналисттик чеберчилиги менен Асылган Бөрбаев атындагы сыйлыктын ээси болгон Анара Суракматова мындай деп айтат. Облустук масштабтан алганда мындай массалык маалымат каражаттарынын ичинен бир эң көрүнүктүүлөрүнүн бири болуп эсептелет деп ойлойм. Мурун эле баягы Ленин жолу гезити болуп чыга баштагандан бери эле биздин гезиттин баягы облустун атүгүл республиканын аймагында бир чоң кадыр баркы бар болчу да. Азыр деле ошол кадамынан ошол баягы немеден жазган жок. Мүмкүн атүгүл мындай мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда көп бизде өзгөрүүлөр болуп атат, кадрдык сапаттык өзгөрүүлөр болуп атат, техникалык жасалгалар бир топ жакшырып калды. Анын ичиндеги дагы материалдардын кетиши, жанрлардын көптүрдүүлүгү, ошолор мындай мурдага салыштырмалуу бир топ жакшырды. Мамарайым Дубанаев башкы редактору гана эмес, Ош областык журналисттер кошунунун да төрагасы. Ошон үчүн да боложокто журналист болууну тилеген студенттер менен, ардагер журналисттер менен жолугушуп, өз ара пикир алышып, жаштардан билгенин жашырбай, карыялардын кебине кунт коет. Мына ушундай калемдешибиз гезиттин башкы редактору Мамарайым мырзага бир нече суроолор менен кайрылдык. Кийинки кездерде Ош шаарынын тиражы көбөйдү, жакшы болуп баратат деген сөздөрдү угуп атабыз, биз дагы абдан сүйүнүп калабыз. Анан бул сүйүнүү менен гана чектелбестен биз муну ошондой сиздердин сөздөр, мактоо сөздөр бизди ишти дагы мындан да жандандырууга түрткү берип атат да. Газетанын тиражына кандай жетиштик көбөйткөнгө. Сөз чындыгынан бузулбайт өзү чындыгында. Биздин областыбыздын губернатору Темирбек Асанбекович абдан кызыгып газетагачы келгенде эле ушу гезиттин тиражынан баштады да. Ай, тиражыңар канча? Анан биринчи күндөр айткандан уялып да жүрдүк да. Уялып да жүрдүк. Мына кийин ал киши өзү мына райондордун акимдери менен сүйлөшкөндө гезиттиңерди колдобойсуңарбы? Кандай? Деп ошол биринчи демилге Темирбек Асанбековичтин туура түшүнгөндүгүнөн болуп чыкты. Анан биздин администрациянын деле колун карап отура бербестен биз дагы өзүбүз аракет кылдык. Райондордон сырткары биз газетанын редакциясынан түз жазылуу алган жазылууну уюштурдук да. Азыр бизде 1000ден ашык адам газетаны ушул редакциянын өзүндө жазылып алып атышат да. Мындан сырткары жерлерде газета окурмандары менен конференцияларды уюштурдук. Жакында эле мисалы өткөн жумада биз Ноокат районундагы Телмин атындагы мектепте болдук. Мына бүгүнкү санынан көрүп отурасың өзүң, Ошол коллективге урмат ретинде коллективдин ушул окуу тарбия иштерин чагылдырган атайын бет бердик. Анан ошол жерде мугалимдер биздин газетанын бир нече санына алар жазылып беришти. Мына ушундай жолдор менен көбөйүп жатабыз. Албетте азыркы чегибиз, ал чек эмес,
жарым жылдыкта дагы көбөйтөбүз деген ниетибиз бар. Газетанын тиражын көбөйтүү үчүн өзүң билесиң, газетага чыккан материалдардын сапаты да болуш керек да. Окурман кызыгып тиктей турган болуш керек. Кийинки убактарда биз газетадагы берген материалдардын бир топ окумдуулугуна жетишип жатабыз. Албетте бул материалдардын көпчүлүгүн моюнга алыш керек. Кайсы бир болуп өткөн жаңылыктарды ошолорду информация катарында гана элге жеткирип, жол болсом болгон окуяны баяндоо иретинде гана жазып калып атабыз. Аналитикалык макалалар, анализ берүү ошол маселелерге ушул жагы азыраак болуп атат. Ал эми аны да баягы өлкөбүздөгү экономикалык абал биздин чыгармачыл коллегаларыбызга дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат. Мына ушул багытта алганда сиздердин эмгек жамаатындагы социалдык маселелер канааттандырабы? Мына эми сиз областтык гезиттин башкы редактору гана эмес, областтык журналисттер кошунундагы төрагасы катары биздин кесиптештер менен, деги эле калемгерлер менен кандай алакада болуп атасыз? Ал менин келгениме 1 жыл ашып калды. Чындыгында биздин калемдештерибиздин эмгек акысы абдан төмөн экен. Баягы тираж канчалык аз болсо, сенин эмгек акың ошончолук аз дегендей. Келгенден кийин 1-2 ай, 3 айдын ичинде биз бардыгын нормалдаштырдык, спонсорлорду таптык, мамиле түзүп, газетага рекламаларды көбөйттүк, абдан көп рекламалар. Ошонун эсебинен биз дотацияны гана тиктеп отурбастан, ошолорду тапкандан кийин биздин эмгек акыны 30%ке чейин көтөрдүк да. 30%. Ошол эле мезгилде калем акы дагы көтөрүлдү. Эгерде мурда калем акы штаттагы ана кабарчыларга төлөнүп келген болсо, мына мен келгенден кийин штаттан тышкаркы кабарчыларга дагы ак төлөй баштадык. Университеттин журналистика бөлүмү менен мамиле түздүк. Алар менен биз абдан тез байланышып турабыз. Атайын Ош шаңырыгынын күнүн өткөрүп турабыз. Анан барганда кур болбосун деп биз ушундай ниет кылганбыз. 2 студентке бир эле мезгилде алар окуунуна мыкты окушат. Ошол эле мезгилде биздин газетага дагы активдүү катышып, кабар жазып турушат да. Мына ошол кыздарды Ош шаңырыгынын стипендианты деп таптык да. Анан аларга атайын көөлүк тапшырып, мындай. Мына биздин Ош шаңырыгынын көөлүгү бул. Ош шаңырыгынын көөлүгү. Мына ушундай көөлүк тапшырдык дагы. Ош шаңырыгынын 1 жыл ичинде стипендианты болуп жүрөт алар. Анан ай сайын 75 сомдон стипендия алат. Сиз биздин областта эмес республикадагы аты жөнү сын жазып белгилүү болгон адамдардын бирисиз. Убагында Амангелди Мырзатовго иште сындап, ушул кызматка келген деп коллегаларыңыз тамашалап да айтып жүрүшөт. Анын чындыгы да бар деп ойлойм. Кесиптештердин бул бүгүнкү күндө өздөрүнүн аброюн сакташ үчүн эркин болобу, мамлекеттик болобу, кандай сапаттарды сиз сунуш кылат мениз? Абдан орунда бир ойлонто турган суроо бердим. Негизи менин өзү журналисттерибиз бар эле билесиз, ар бир теманы өздөрү тандап алат да. Мисалы, бирөөлөр спортко, бирөөлөр маданият, культурага, бирөөлөр мага ошо филетон жанрын тандап алат да. Мына мен окуп жүргөндөн баштап эле ошол жанрды тандап, ошол бир кызык нерсе болгон. Бир практикага келсем, райондук гезиттин дубалында жазылып турат: мыкты журналист филетончу, жаман журналист телефончу деп. Көрсө, телефондон деле алып алыштып жаза берет экен да. Айрымчыларчы телефондон информация алып. Чындыгында сын жазуу, филетон жазуу, ошол жанрдын артынан жүрүү абдан оор. Акимдер канча район акимдери, алардын иши жөнүндө, областтык губернатордун орун басарлары жөнүндө, алардын иш стили жөнүндө бул макалалар чыкканда мен ошол кишилердин менен беседа кылып ошол менен сүйлөшүп көрдүм да. Бардыгы туура кабыл алат. Бир жарын сен туура эмес жазып койсуң деп уккан жокмун да. Чыгармачыл инсандар табигатынан назик, сезимтал келишкендиктен аларга күндүн нуру да, айдын таңы да, жалбырактын дирилдегени да, кирпиктин ирмелегенинен тартып жылмайганда тиштин көрүнүшүнө чейин дилине таасир этип, анын билим туюмуна өзгөртүү алып келет. Ошондуктан эң кыйыны чыгармачыл инсандар менен тил табышуу, аларга жетекчилик кылуу. Ушул тийден алып караганда Дуанаевдин чук тедирбей ынтымак кармаган жамаатына суктанса да, кесиптеш катары сыймыктанса да болот. Бар болуңуздар, калк кызматын кадырлаган калемдештер.